кийиз менен иштегенибизге мына 25 жылдын аралыгы болуп калды азыркы учурда. Анан негизи эле Кийиз дүйнө коомдук фондун түзүү боюнча атайын идеялар жок болчу, бирок алдыда чоң максаттар бар болчу. Мен өзүмдүн айылыма, туулуп өскөн айылыма, төркүнүмө бир нерсе кылгым келчү да, анан жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп, ушундай долбоор жазууга мүмкүнчүлүктөр болуп калып, анан бизде ушундай Кызыл Туу айылында фестиваль өткөрүү деген чоң идея болуп, ошол 2 жыл катары менен фестиваль өткөрүп, ошол фестивалды өткөрүү үчүн фонд түзүлүп, андан кийин кийинки максаттарыбызды конкреттүү түрдө аныктап алганбыз. Негизги максаттарыбыз ушул кыргыз элинин салттуу билимдери дейбиз, жалпы жонунан. Ошол салттуу билимдерин эң биринчиден жандандыруу. Эмне үчүн жандандыруу биринчи орунга койгонубуз? Көп нерселер жок болуп кеткен, колдонулбай калган, жөн гана кагазда жазылып калган же сүрөтү калган. Көп нерселерибиз такыр эле колдонулбай калган да. Анан биринчи максатыбыз жандандыруу болсо, экинчибиз ошол сактап калуу. Ошол азыркы учурдагы бар нерселерди, маалыматтарды жыйнап, бар нерселерди сактап калуу жана үчүнчү максатыбыз бул жайылтуу. Биринчи ошо элечек долбоорун биринчи акча тыйын издеп, атайын план жазып, атайын издегенибизде ойлондук да, эгер чын эле элечекти билген апаны таппасак, же кандай болуп калат, эмне болот деп ойлондук. Анан эң биринчи жолуктурган апабыз илгеркидей элечек көрсөтүп бере алган жок, бирок эски буюмдары бар экен. Анан ошондо команданын мүчөлөрү анда 4 адам, негизги 4 адам иштеген элечек долбоорунда 2013 жылы. Анан аябай ойлонуп калдык да, эгер биз ушинтип апаларды таппай калсак кандай болобуз депчи. Бирок Кудай жалгап, Шаршакан Мамбетова деген апабыз ошол Ак Суу районунан кичинекей чагында көрүптүр. Апа көрсөтүп берип, билгенин айтып берип, биз апа менен кошо элечек жасап, анан дагы кошуна Гүлайым Татышева деген апаны чакырып келип, апа дагы отуруп берип, ал дагы жаш кезин эстеп, ошол эң сонун жумуш уланып кетти да. Ошондон баштап биздин командабыз абдан кыргыз эли үчүн маанилүү жумуш жасады десек болот. Андан кийин болсо баягы элечек эмне экен, кандай экен деп биз маалыматтарды чыгарып, 1 жылдык долбоордун жыйынтыгында көргөзмө өткөзүп, ушундай кыргыз эли үчүн жакшы жаңылык болгондуктан биз дагы кийин ошол элечек боюнча маалымат билгендерди издеп табуу бизге оңойго турду, анткени биз тажрыйба алдык да. Андан бери мисалы үчүн биздин Кийиз дүйнө баракчабызда, социалдык тармактарда жазып калышат. Ошолор аркылуу жана биздин курстарга келген тааныштарыбыз аркылуу ушундай апа бар, ушуну билет экен деп бизге аябай көп жардам беришет. Илгерки нерсени сактаган адамдар аябай аз. Жакында эле мына 2-3 күн болду, менин чапанымды көрүп бир эжелер айтат: "Ушундай чапан элестетсеңер" дейт, "чоң кайненемдики бар болчу, анан күмүш топчулары менен эле ой бул эскирди деп топчуларын деле алып калбай ыргытып ийиптирбиз. Көмүш топчусу сонун турбайбы" деп меникин карап коет да. Эң өкүнүчтүүсү ушул бул илгерки нерсе, муну коюп коеюн дебейт. Анан кээде ыйлагыңды келтирген окуяларды айтып беришет. Бизде ушундай деп бир оокатты аябай ушундай сүрөттөп, ал баалуу буюм экенин бир жактан түшүнүп турасың, анан ошону өрттөп ийгенбиз дейт. Өзүбүздүн кийиз буюмдарыбызга, өзүбүздүн студиябызда ошол кыргыздан дагы кийизди жүндү колдонобуз. Биз кийиз колдонбойбуз, жүндү алып, тазаланган, фабрикадан тазаланып, иштетилип чыккан таза апапак жүндү колдонуп, анан биздин эле илгерки ыкмаларды колдонуп, аралашма ыкмалардычы, анан даяр кийиз буюмдарды чыгарабыз. Кийиз дүйнө деген чоң фестивалды ошол Кызыл Туу айылында өткөзгөнбүз. Андан кийин эле удаалаш эле элечек долбоору, бул 2013 жылы өткөн. Ошол элечек долбоору азыркы күнгө чейин уланып, мына ушул күнгө чейин 20дан ашык элечектин түрүн кайрадан жандандырдык. Жандандырганыбыз бул ошол апалардан сураштырып, ошол 1 жылдык долбоордун алкагында 8ге чукул элечекти издеп тапсак, кийин дагы башка областтарды, башка айылдарды, башка дагы ошол салттуу билимди аркалаган апаларыбызды таап, жакшы маалыматтары менен дагы сонун түрлүү эң уникалдуу десек болот жакшы элечектерди дагы санын көбөйттүк. Азыркы учурда дагы
болуп калат, кездешип калат, кызыккандар болуп калса ошол дагы деле улуу муун менен иштешип турабыз. Негизи жалпы коомчулукты ала турган болсок, Кыргызстанда өткөн акыркы мезгилдеги өткөн ошол эле көчмөндөр оюндары, ошол эле баягы область аралыктагы көп нерселер өтүп атпайбы? Бул салттуу кийим экен, бул илгерки кийим экен деген түшүнүктү биз пайда кылдык десем, биздин фондубуз ошол жол чапты деп айтсам мен жаңылышпайм да. Себеби биз мурда кыдырып жүргөндө же башкалар менен сүйлөшүп калганда эскерүү гана болчу, элечек жөнүндө же салттуу илгерки кийимдер жөнүндө. Анан түшүнүк мындай кирип калган: магазин элечек, базар элечек депчи, ошол эле базарда сатылып аткан эч кандай маани маңызы жок, жөн эле мындай формасын жасап койгон элечектер же ошол эле синтетикалык калпактар ушундай элге массалык түрдө чыккандыктан базар баары бир өзүнүкүн кылып ошондой түшүнүк киргизген да. Анан ошол эле чоң ушундай Кыргызстанда өтүп аткан иш-чаралар аркылуу биз дагы өзүбүздүн ошол эле 20 элечектин 3 тилде видеосун чыгарганбыз. Кантип орош керек жалпы жонунан, кандай, каяка, кимге таянып жасалды деген ушундай маалыматтарды чыгарганбыз. Өзүбүз дагы ошондой чоң иш-чараларга катышып, областтарды кыдырып, атайы семинарларды, элечек ороо семинарларын, ушундай презентацияларды өткөрүп, баягы көпчүлүк эл ошол биздин нукура кийимибизди билишет, ардактагандар көп. Атайы элечек оронобуз деген кишилер бар, бирок аябай көп эмес да. Мындай айына 1-2 жолу элечек сурашат. Анан баш кийимди болсо, негизи салтыбыз боюнча, ырым боюнча баш кийимди эч качан бирөөнө берген эмес да. Биз да ошол салтты карманып, баягы баш кийимдерди дайындап койбойбуз да. Эгер ушундай ороп бергилечи десе, ороп бергенге даярбыз. Анткени бизден элечек орогонду үйрөнгөндөр бар, билгендер бар, аларды чакырып, атайы бизде биякта 3-4 мастер кызыбыз бар, уз кыздарыбыз. Алар ошол кезектешип каалагандарга элечегин ороп берет. Анан элечекти бекер орогон эмес, илгери деле ырымын кылышкан. Анан биз дагы ырым акчасын болжолдоп койгонбуз. Тиги уз кызыбыз ошол бир күн кечке убактысы кетет да, билинбей атыпчы. Анан негизи эле ошол жалпы салттуу кийимдер боюнча мен ушундай салттуу кийимди кийет элем, менин чоң энемди мындай калган деген барктагандардын саны бар. Алардын ичинде мисалы үчүн жаштар дагы бар, бирок жаштар азыраак. Негизи орто жаштар 50-60, 45ден ушундай болжолду ушул негизги биздин ошол илгерки нерсени сактайлы деп өзүн издеп, ушундай бир издегендер ошонун жаш курагы ушундай да. Жаштар 1-2 арасында бар. Анан азыр дагы чоң көйгөй болуп атпайбы? Эски эмне кыласың, жүнү чыгат, мунун эмне кереги бар деп. Азыркы жаштардын түшүнүгү бүт эле евро болуп, такыр эле заман болуп кетип атабыз. Ал шырдак же ала кийиз төрдө салынып турса деле өнүгө бермекпиз да. Эч ким зыяны жок элечи.